Кудайдын чакырыгы 11 ноябрь. Анткени Кудай тартипсиздикти эмес, тынчтыкты каалайт. Павылдын каттарынан. Азыркы баш аламандыктын заманында Кудай тартиптин Кудайы деген чындык тууралуу көп ойлонобуз. Ушул чындык Кудайдын балдарына тынчтык берет. Мейли дүйнө баш аламандыкта болсо да, Кудайыбыздын тартиби эч качан бузулбайт. Кудайдыкында дайыма гармония, тартип, иреттүүлүк. Библияда жер Кудайдын тартиби менен жаралган. Бардыгы план боюнча. А дегенде Кудай асман менен жерди жаратты. 6 күн Кудай өз ирети менен, өз орду менен, өз убагында бардыгын керемет кылып жаратты. Жаратылуунун ар бир этабын ал жыйынтыктап, баа берип турду. Биздин руханий жашообузда да тартип болуусу керек. Сыйынууда, Кудайды рухта жана чындыкта издеп, жыйында ар бир мүчө өз ордун ээлеп, өз милдетин аткарып, Кудайдын сөзүнө тил алууда, жазуунун принциптери менен жашап, Кудайдын тартибинен чыга баштаганда эле башаламандык, ишенимдин алсыроосу жана бөлүнүүлөр башталат. Жекече жашообузда да Кудайдын тартиби болуусу керек. Ойлорубуз жаңыланып туруусу зарыл. Мамилелерде тартип болгону жакшы. Башаламандык көбүнчө жан дүйнөдөн башталат. Бирок эгерде Иса жашообуздун борбору болсо, анда бардыгы өз ордунда болот. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Иса аркылуу сактайт. Жүрөгүбүздө, үй бүлөбүздө, мамилелерибизде Кудайдын тартиби, иреттүүлүгү болсун. Баарыбызга Кудайыбыздын чыныгы гармониядагы жашоосун каалайбыз.